негизи баягы инсан канчалык тынчтыкта жашаса, ana ушундай нерсени көрүп, аябай мындай таасир алат экенсиң да, коркот экенсиң да. Ал ушул жерде Баткен элинен сурап, алар менен баарлашсаң коркуу сезими жок да. Коркпойт эч нерседен. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Караңыздар, биз Тажикстан менен чектеш аймак Достук айылында турабыз. Бул жер намазхана, бул жактагы бүт баары күйгөн. Мына ушул Кыргызстанга карайт, тетиги жолдон, мол жолдон бүт бардык машиналар өтөт, ошол тажиктердин дагы, кыргыздардын дагы. Азыр чыгып карасам, ошол жердин 90% машина өтүп аткан жерлер ошол тажиктердики. Эми алар бул жерди алып туруп, мол жерди карасаңыздар, тажикче ар нерсени жазып кеткен. Эмне деп жазганы Кудай билет. Явон Сити дейт, Юван Сити, Клоп, Вохдат, Този дейт, Тозакистон дейт, Тозико, Язнатон дейт. Булар не деген сөз? Билгендер болсо айтыңыздар. Эми о Тазокистан дегенди деле туура эмес жазыптыр, Тозакистан деп. Таджикистан дебейчи. Биздикилер келип мол жерге азыр кыргыз деп жазып коюшту. Мына. Эми бул кыргыздардын эмеси да. Баягы тиричилик кылган, өздөрү салган бизнес болчу. Ушинтип күйгүзүп жок кылып кетишти. Бул намазхана. Кудайым тынчтык берсин бардык эле адамдарга. Мына азыр мен силерге көргөзөм азыр. Бул жака чыкканда бүт машиналардын бүт баары Тажикстан унаалары. Чыгып эле көргөзөм азыр. Ушул тажиктерди көрөсүңөр. Бул деген сөз мына ушундай жол берилсе дагы аларга, бирок баягы аш бергенге таш урган эң жаман мына Тажикстан машиналары. Бүт баары Тажикстандык. Бул дагы мына Тажикстан. Бүт баары карап өтөт, сөгүп өтөт. Ким эле башкача карашат. Бул дагы тажик. Мынакей. Бул болсо кыргыздардын соода дүкөндөрү, Кошкор ата соода дүкөнү дейт. Алла. Мына дагы машина. Тажикстан. Военныйлер экен. Бул дагы Тажикстан. Мол Акторкон деп, бул кыргыздардыкы. Мынакей. Бул жерде кыргызды көрсөң сүйүнөсүң. Ошо кыргыздардын машинасы. Булар күйгөн бүт баары. Бул тажик. Ошол ит дагы кыргыздыгы. Мына, бул дагы тажик. Бул дагы тажик. Мына ушундай. Мол жерден азыр кандай көрүнүп атат билбейм, бирок мына карасаңыздар сүр да өзүнчө элечи. Согуштун өзүнчө бир айбаттуу сүрү болот. Бул жер аялдама. Кадимдей коркосуң. Кап-кара күйгөн бүт бардыгы. Негизи баягы инсан канчалык тынчтыкта жашаса, ana ушундай нерсени көрүп, аябай мындай таасир алат экенсиң да, коркот экенсиң да. Ал ушул жерде Баткен элинен сурап, алар менен баарлашсаң коркуу сезими жок да.
коркпойт эч нерседен. Биздики болсо коркосун. Кудай буюрса, мына сиздер жиберген аманаттарды өз ээлерине таратып берип атабыз жардамында.